Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүн биз силер менен адабият сабагыбыздан Майрамкан Абылкасымованын Улуу ата мекендик согуш темасына арналган эстелик сүйлөйт аттуу поэмасы менен таанышабыз. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова эжебиз 1936 жылы Кемин районундагы Жаңалыш кыштагында туулган. 1958 жылы Кыргыз Келинде педагогикалык институтунун филология факультетин бүтүргөн. Туңгуч ыры Жеңишбек деген ат менен 1952 жылы жарык көргөн. Биринчи ыр жыйнагы Кичинекей досторго деген ат менен 1961 жылы чыккан. Бүгүн биз силер менен эстелик сүйлөйт деген поэмадан үзүндү окуйбуз. Гүл сеңселип таажыларын бийлетип, нектарына кимдир бирөө кусабы, куштар неге бул тарапка тешип турат учалы, бактар кыздай бой тирешип, сууга тигип көлөккө, чолпуларын шылдыратат, жер коркулуп жүрүсө. Арасында ушул бактын таштан бүткөн таш дене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн солдатындай томсоруп. Сеңселгиле бактар эй, жалгыз сырабасын таш дене. Бир учкула куштар эй, ээн калбасын таш дене. Бул эстелик адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, ата мекендик согушта ал, кессе да башын душман алдында, ыйлабаган эч качан, ач калганда жан кечпеген эч качан. Мекенин ал сагынган, карегине жаш кыпчып, жеңиш күн деңсеген, музыкадай тыншыган, ажал менен катарында турса да, үмүттөрү чарчаган колго күч берип, кабагына зор айбатты чөгөрүп, родинанын жанынан бек сактаган. О эстелик, карап турсам таш этегиң учуп тургандай көрүнөт. Бизде мурда желге жолугуп, шинелиңдин октарынын жыты төгүлөт. Ордендерин көрүнбөйт төшүңдөн, сен таш денеңди эс алдырып көрүнбөгөнсүң. Чарчасаң да уйкуң келбеген. О эстелик, дагы келдим алдыңа. Эриктиңби? Сүйлөшөсүңбү? Дали жашсың, жигитсиң, кырышсага жолобогон үндөнөт. Маңдайыңдагы көрүнүшүң сакталган. А мен чыны эркек кийсе, солдат кездеги шинелин, даана көрөм чың денесин эркектин. Атай келдим, бүгүн көпкө отургам, бүгүн эмне айтасың? Дайым келсем, дайым көп, бирге жашайт сенде укмуш сүрөт бар. Согушту көрдүң беле? Көрдүң беле согушту? Кадам жерлер осколканын миң түрүнө тытылды. Солдат анда ажал менен тиктешти. Мындай кезде көтөрөсүң башыңды, ошол учур талап кылып тургандай. Жер алдында бүтпөс сапар чегерде, адамдыктын оор элесин эскерип, акыркы ирет чолосуңар бир чоң дайраны тургандай. Минуттарың тамчы жерге айланып, көзүң анда башкача карап дүйнөнү. Бүгүн күнү эртең оңдоор убакыт жок, режим жок баягыдай үйдө. Өлүмдөн бүткөн токко карай басасың. Жашаган күндөр экранда кадр болуп айланып. Эс каласың эне бергениңди. Эс каласың адырдагы гүлдөрдү, эс каласың мектептеги күндөрдү. Мекен үчүн жүргүшкө киришип, өзүңдү өзүң шыктанасың жайга. Укмуштууда ритмика таманда, алтын буттун акыркы күчүнө таянып, керек так ушунда сенин антип басышың. Сансыз жылдар, бир кадамдай аралык. Мага айттыңбы, эстелик? Угулдубу ошондой? Эсимде, менин ал кезде баламын. Сагызгандан кабар сурап ырдагам. Куштар качып, алыс жакка кеткенсип, асманда булутты гана кылагалаган. 3 жаштагы балада сезген ошол турмушту.
ээрчиген эмес жумушка чыккан апасым, жоктогон эмес алыста жүргөн атасым, жылаң айлак өз арыкты бойлоп ойногон, күзөтүп көнгөн жалкыз өскөн улагын. Мектепте биз сочинение жаздык, илмейген кол менен, эрдиген баатыр аталардын сүрөттү. Диктант жаздык, адашкан бала жөнүндө. Балалык аянычтар жүрөктеп, биз гүлдү сүйгөнбүз, укмуштай сүйгөнбүз. Бирок согуш эркеликти тушаган, гүл ордуна картошканы өстүрдүк. Турмуш мында да бир жолу сынаган. Эстелик. Бул жогондой убакыт. Энең келет, этек жеңи бүгүлдөй. Адамсыз асман не кайгымды билесиң? Сен укпайсың өлгөндөрдүн ырларын. Музыкасы кандан ургуп чыккан сыйт. Адашпас үмүт дайыма жолду каратып, жетелейсиң деген ойго берилип, жүз санаанын кээ биринен жеңилип, жер ааламга шыбырап келет. Уулум бар, күрмөсү да, калпагы да илинүү. Уулу жок деп айтпагыла, уулун болгон. Эй, уккун дүйнө. Ушул эне жолугат күндө уулуна. Ак жолугу, ак көңүлүн белгилеп, эне чиркин келет күндө уулуна. Ак көйнөгү, ак жүрөгүн белгилеп, эне чиркин коргоп жүрөт таш уулун. Таш болсо да медерлеп, эне чиркин кеңешип жүрөт уулуна. Бүгүн сага бир иш менен келдим деп. О энеке, бала үчүн агырган, о энеке, бала үчүн жан кыйган, кези көйгө таш уулуна жаралган, эки көзү таш уулуна кадалган. Ичтен экөө улутунуп сүйлөшөт, ичтен экөө түтөп үндөшөт, ичтен гана алар мұңдуун чыгат, ичтен кайгы жүлүнүңдү өрттөп жулкунат. Ичтен гана уулу экөө сырдашат, ичтен гана уулу экөө муңдашат. Кайгы, сүйүү, ишенич тирилтет тур адамды. Бирге кагып экөөнүн кан тамыры, бирге алды көзүнө ачуу жашты. Таш денеге жан кирди. Кантип кетти эстелик? Кантип кетти? Таш адамга жан кирди. Карасаң журт эстеликти. Биз көптөн бери көркөм бакты көрбөдүк. Биз көптөн бери булбул үнүн укпадык. Келечектин жылдыз үчүн жан берип, эне ордуна кара жерди жыттадык. Келбесимди билгенсиңби? Узатканда кол бердиң кабак түйүп. Маңдайымдан өптүң, кана өптүң. Башка күндө антип такыр өппөгөнсүң. Карегиңен кайгы, жашакты ийип, апасың да теңей албайм эч нерсеге. Уулду төрөп өстүрмөк сенин күчүң. Эл башына иш түшсө уулу аттанат. Антпегенде актабайт эне сүтү. Согуш жана тынчтык темасын ачууда Майрамкан Абылкасымова эжебиз эстелик сүйлөйт поэмасын өзгөчө орун калтырат. Анын эч ким эч качан унутулбайт деген элдик учкул сөздү негиз кылып алып, согушта курман болгондордун баарын аларга коюлган эстеликке символдоштурат. Жоокерлердин ата мекен алдындагы баа жеткис эмгектерин, жүрөктөрдө түбөлүккө сакталууга тийиш болгон ысымдарын даңазалоого бардык поэтикалык мүмкүнчүлүгүн жумшайт. Акын көркөм сөздүн күчү менен таш эстеликти жандандырып, аны менен бетме-бет сүйлөшөт. Жоокердин образы ата мекен эл алдындагы кол жеткис бийиктикте турарын, жүрөктөрдүн тереңинде сакталарын айтат. Бардык жерде барсыңар, бардык жерде жигитсиңер, жашсыңар, бардык жерде өлүм үчүн өч алып, бардык жерде жашап жатат.
бактыңар. Поэманын жаштарга бере турган таалим тарбиясы жогору. Жаш муундарды өз мекенин сүйүүгө, коргоого тарбиялайт. Ошондой эле азыр ар бир аймакта, шаарда да, айылда да жоокерлерге коюлган эстеликтер бар. Ал эстеликтерге акын белгилегендей тирүүдүү мамиле кылуу, камкордук көрүү, анын анасын гүлзарга айландыруу ар бирибиздин милдетибиз. Анткени алар өздөрүнүн кырчын өмүрүн биздин жаркын келечегибиз үчүн арнашкан. Сабагыбызды бышыктоо үчүн балдар төмөндөгү суроолорду Google сервисиндеги формага жайгаштырам. Силер балдар берилген шилтеме менен кирип, ушул суроолорго жооп жазып жөнөткүлө. Жана да тапшырма. Биринчи, өзүңөр көргөн эстеликтерден алган таасирлериңерди эстеп, биздин шаардагы эстелик деген темада эссе жазгыла. Экинчи, поэмадан өзүңдү жаттагыла. Анда эмесе, кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.